20 жыл мурда түзүлүп, кеңири жайылган көкбөрүнүн эл аралык эрежелери эмнеге олуттуу өзгөрүү коркунучуна кабылды? Бул маселенин тегерегиндеги талаш тартыш соңку жумаларда тынбай келет. Казакстан түзгөн Көкпар оюнунун бүткүл дүйнөлүк ассоциациясы Көкбөрүнүн эл аралык федерациясына каршы туруп, Тайгазанды жокко чыгарып салды. Жакында эле 2013 жылы түрк тилдүү өлкөлөрдүн Көкбөрү ассоциациясын түзүү тууралуу документтер интернетте тарады. Ал кагазга Кыргызстандын федерациясынын ошол кездеги президенти Канат Исаев кол коюптур. Бул үчүн эми ал катуу сынга кабылууда. Исаевдин чечими менен Кыргыз федерациясы Тайгазандан баш тартууга макул болгон деген пикирлерди депутат өзү четке кагууда. Андан бери ошол эле Казакстандын улакчылары далай жолу Көкбөрүнүн эрежелери менен эле ойноп жатышты, дейт Канат Исаев. Ал ассоциация Кыргыз тарап киргенде эч кандай өзгөрүү жөнүндө, эрежелерге өзгөрүү жөнүндө сөз жок. Тайгазан алынат, же алынбайт деп эч кандай сөз жок. Биринчиден. Экинчиден, ассоциацияга караганда Көкбөрү, эл аралык Көкбөрү федерациянын статусу өйдө. Түрк тилдүү мамлекеттер ашып кетсе 4-5 эле түрк тилдүү мамлекеттер ассоциацияга кирет. А эл аралык ассоциация, мисалы, Россия түрк тилдүүлөргө кирбейт, Кытай кирбейт, Монголия кирбейт, Иран кирбейт. Демек, Көкбөрү, эл аралык Көкбөрү федерациясынын эрежелерине ал ассоциация эч убакта таасир эте албайт. Ал эми Көкбөрү федерациясынын айрым областтык жетекчилери 2013 жылы Кыргыз федерациясынын президенти Астанага барып, ассоциациянын документине кол койгонун сынга алышууда. Андан тышкары макулдашуунун өзү дагы мыйзам жагынан туура эмес түзүлүп калган деп эсептейт Көкбөрүнүн Ысык көл областтык федерациясынын өкүлдөрү. Туура эместик болгон иштер болуптур. Биякта 3 мамлекет чогуу коюп атса, бул деген международный договор болот. Международный договорда обязательно ошондой кыргызча, орусча, өзбекчө 3 мамлекеттин тилиндеги утверждация этилген договор болуш керек. Бул бир чети. Экинчисинен бияктан деген ошол эле документтерде эме бар. Ким каякта кандай жоопту юридикалык жоопкерчиликти берет деген эме бар. Раздел бар. Ошол жакта баарыбыз тең, мындайча айтканда, юридический ответственности бизден Казакстандын закондоруна баш ийишибиз керек экен да, ошол киши эмени үмүттөрдө. Федерациянын мурдагы президенти Канат Исаевдин пикиринде, Кыргыз көкбөрүсүнүн эрежелерине Тайгазан жана улак менен ойноого эл аралык деңгээлде олуттуу деле коркунуч жок. Ал эми өз дарегин айтылып жаткан нааразычылыктарды Исаев жөн гана жала деп эсептейт. Калп айтып, Жыргал Саматов курулай калпты айтып, ошо мага жакында эле айтылган үчүн мен Астанага барбай койдум деп атат. Ал калп анткени Ташкентке барганда эле баардык кыргыз эли көрүп турбадык, айтылды. Ташкентте Тайгазан боюнча маселе чечилбей калды. Ал эмки Астанада боло турган жыйында Тайгазан маселеси каралмай болду деп. Демек, ошол 1,5 айдын ичинде иштеп, кошуна башка эл аралык федерациянын мүчө мамлекеттери менен иштеп, биздин позицияны түшүндүрүп, талашып тартыш керек болчу. Анан барбай койгон маселе чечилбейт. Тилекке каршы ошол Астанада эл аралык Көкбөрү федерациянын конгрессинде ошо эрежелерге өзгөрүүлөр кирип калган экен. Эми жаңы федерациянын жетекчилиги, мен ойлойм, бул боюнча кайра жумушту алып барыш керек. Ысык көл областтык Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Канат Хасановдун пикиринде, жакында эле Астанада өткөн Көкпар боюнча конгресске Кыргызстандын Көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү барбай койгону туура болгон. 2002 жылы Кыргызстан түптөгөн Көкбөрү боюнча эл аралык федерациянын статусу жогору, ал ЮНЕСКОда катталган, дейт Канат Хасанов. Ошол жакка барбаганы бул туура деп ойлойм. Анткени деген ошол жакта биздин генеральный секретарыбыз же биздин федерациядан ошол жакта эл барганда ошондо ошол законный легитимный болуп калмак. Бүгүнкү күнү муну деген эл аралык сотторго кайрылса болот, ошолорду жокко чыгарса болот. Анткени деген любой келишим, кандай келишим болбосун, мына канча мамлекет болсо ошончо мамлекеттин тилине дагы которулуш керек болчу. А мына биз азыр көрүп атабыз, ушунун негизинде казак тили менен эле, орус тилинде эле бекитилиптир. Көкбөрү менен Көкпардын тиреши эмне менен аяктайт, же атаандашкан тараптар кандайдыр бир мунаса чечимге токтолушабы азырынча белгисиз. Тайгазанды калтыруу же андан баш тартуу боюнча маселе азырынча ачык бойдон калууда. Миржан Балыбаев, Игорь Потанин, Эрлан Кемелбеков, НТС.